Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Мынакей бүгүн Рамазан айдын 2-нчи күнүндө отурабыз. Жараткан Алла Таала баарыбыздын туткан орозолорубузду, оозачарлыктарыбызды, тарави намаздарыбызды, дуа тилектерибиздин бардыгын кабыл кылсын, күнөөлөрүбүздү кечирип, жүздөрүбүздү жарык кылсын, баарыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Бүгүнкү биздин темабыз садака берүү, зекет берүү, шарияттагы орду кандай, бунун бул дүйнөдөгү пайдасы кандай, ахиретте кандай пайдасы бар. Ушул тууралуу болот. Ал эми ушуга тиешелүү кимдин кандай суроолору болсо бере бересиздер. Ушу менен эле чогуу сиздерге айтып кете турган нерсе, Кудай кааласа Алла Тааланын жардамы менен күн сайын саат 6-дан 6:45-ке чейин орозо ичи сиздер менен бирге болобуз. Кимдин кандай суроосу боло турган болсо, сурооңуздарды берсеңиздер болот. Урматтуу туугандар, ал эми мындай эмесе темабызга келе турган болсок, жараткан Алла Таала ар бир адамга жан дагы, мал, мүлк дагы берди. Жан дагы аманат, мал, мүлк дагы аманат. Бул жанды туура иштетүүнүн жолун Алла Таала айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрсөттү. Мал, мүлктүн дагы туура иштетүүнүн жолун кайда иштетиш керек, качан иштетиш керек, канча иштетиш керек. Биздин ислам динибиз, таза шариятыбыз ушунун бардык жол жоболорун айтып кеткен. Жана бунун өкүмдөрүн айтып кеткен. Өкүмдөргө келе турган болсок, бул зекет берүү, бул өкүмү фарз экен. Жараткан Алла Таала Кур'анда акимус-сала ва атуз-зака, силер намазды тургузгула, намаз окугула, жана зекет бергиле деп. Кайсыл жерде намаз айтылса, зекет дагы кошо айтылынып келет. Зекет деген сөз тазалануу, зекет деген сөз өсүү. Зекет дегенден демек канча Алла Таала мал мүлк берсе, бир жылда бир жолу мусулман адамга жараткан Алла Таалам 40-тан бирин фарыз кылып койгон. 40-тан бирин фарыз кылып койгон. Бул бир жылда бир эле жолу берилет. Анда дагы кимге берилет? Эң жакындарына. Эң жакындарына. Рамазан ай кайрымдуулуктун айы. Рамазан ай берешендүүлүктүн айы. Рамазан ай фарыз аткарылса бул айда, башка айда 70 фарызга барабар. Ошондон улам көптөгөн аалымдарыбыз Рамазан айда зекеттерин берет экен, садакаларын берет экен. Кимдерге? Эң жакындарына, туугандарына, ким кембагал болуп калган, бейбечара, жетим жесир, муктаж, карызга баткандар, ушуларга жараткан Алла Таала байларга мүмкүнчүлүк берди. Бүгүнкү күндө алтындын эсеби менен 85 грамдын алтындын эсеби менен 193.800-ün тегерегинде мына ушундай акча болсо, ага бир жыл айланса, ага зекет фарыз болуп калат туугандар. Бунун пайдасы өтө көп. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, садакадан мал эч качан азайбайт. Кичпейилдиктен адамдын абири эч качан төмөн болбойт. Тескерисинче садака бергенде мал көбөйөт экен. Жараткан Алла Таала анын берекесин берет экен. Бул тазалануу кандай? Ушу мал мүлктүн зекет бергенде кесепетинен, жамандыгынан, ошонун кирдигинен, бардыгынан мал таза болуп калат экен. 40-тан бири берилгенде ушунун бардыгынан тазаланып калат экен. Ям хакуллаху риба ва юрбис садакат. Алла Таала сүткорлукту түп тамыры менен жок кылат. Ал эми зекет, садака берүүнү Алла Таалам көбөйтүп берет деп убада берген. Байларга Алла Таалам ушунчалык фарыз кылып койду, 40-тан бири. Ошону эле чыгара турган болсо, мусулман дүйнөсүндө мусулмандардын мындай муктаждары калмак эмес. Кембагалдар калмак эмес. Көз карандылар калмак эмес. Бардыгына жетиштүү болмок. Мына Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү өтө берешен эле. Жана Рамазан айда берешендүүлүгү дагы көбөйөт эле. Берешендүүлүгү дагы көбөйөт эле. Анткени ислам дининин чакырыгы берешендүүлүккө, жоомарттыкка. Пайгамбарыбыз өзү берешен, өзү жоомарт. Адамзаттын эң берешени, эң жоомарты болду. Мынакей Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын ушундай касиети. Берешен адам Аллага жакын экен, бейишке жакын экен, элге жакын экен. Ал эми сараң болсо Алладан узак,
elden uzak, beyişten uzak eкен. Beyişten uzak eкен. Burada Bani İsrail'de bir şeytan aulияga jolугуп, ошо аулия сураган экен. Адамдардан кайсы адамдарды сиз жакшы көрөсүз десе, 3 түрлүү адамды жакшы көрөм дептир. Тез ачуусу келген, сараң, жана арак ичкен киши. Ушу үчөөнү мен жакшы көрөм дептир. Ким ачуусу тез келсе, ошону жакшы көрөм дептир. Сараң, садака бербеген, зекет бербеген, ушуну жакшы көрөм дептир. Үчүнчүсү дайыма арак ичип жүрө берген. Ушу үчөөнү жакшы көрөм. Ушул менин досторум дептир да. Эми кээ бир адамдар болсо арак ичкени менен бирок жоомарт болот экен, берешен, кол ачык болот экен. Кээ бир адамдар арак ичпегени менен сараң болот экен. Эми кээ бирөндө бирөө бар, кээ бирөндө бирөө жок да. Кээ бирөө тез ачуусу келет, бирок арак ичпейт. Кээде бир арак ичет, кеч ачуусу келет. Эми ушул 3 кесепет кайсы бир адамда топтолуп кала турган болсо, ал адам сараң дагы, ал адам болсо арак дагы ичет, ал адамдын ачуусу дагы тез келет. Шайтан айтат экен, бул менин устазым дейт экен. Мен бунун шакиртимин дейт экен. Көрбөйсүз, бул менин шайтаным дейт экен. Демек ушундай жаман иштерден биз узак болушубуз керек экен. Мындан сырткары, мынакей Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде келет, зекет бул исламдын түркүгү экен. Кандай намаз исламдын түркүгү, ушундай эле зекет дагы исламдын түркүгү. Мунсуз ислам мүмкүн эмес. Биз орозо тутуп атабыз, намаз окуп атабыз, эми ушу менен биргеликте эле зекет экен. Анга денеге байланыштуу эң маанилүү ибадат намаз болсо, мал мүлккө байланыштуу эң маанилүү бул зекет болуп эсептелинет экен. Бул кембагалдарга жана кур калгандарга, тилемчилердин акысы экен. Бул баалуулук аркылуу демек берген адам, мен анын кажетин бүтүрдүм эмес, мага бул ушундай бактылуулукка себеп болду деп, ушундай сыймыктанып, сүйүнүп бериш керек экен. Ошондон улам мынакей баарыбыз кимде 85 грамм алтыны боло турган болсо, ошого зекет важип болуп калат, фарыз болуп калат. 40 кой боло турган болсо, буга бир кой bir жылга айланса, ал дагы 6 айдан жогору, мына талаада болсо, 30 уйга ага 2 жашарлык бир куна жынды. Ал эми төөлөрдөн 5 болсо, ага бир койду. Ушундай башка мал мүлк канчалык боло турган болсо, соода сатыкка коюлган, мына ушулардын бардыгы акчадан дагы жана товарлар бар. Алардан дагы санап туруп, сата турган баадан эсептеп 40тан 1ге бөлүп туруп анан кийин берилет. Суроолорго кошо жооп бергенче кетейин. Мен намаз окуйм, ороза кармау атам болобу дейт. Болот, Алла Таалам орозоңузду кабыл кылсын. Бирок ушу менен кошо намазды дагы кошо баштап алыңыз. Анткени намаз үйрөнүүнүн эң оңой жолу ушу Рамазан айы болот. Рамазан айда жакшы иштерди баштагандыгынын айы, жана жакшы иштерди ишке ашыргандын эң оңой айы. Орозо учурунда зекетти кантип берсе болот, жана канча бериш керек дейт. Биринчи сиз мал мүлкүңүздү санаңыз. Кимге карызсыз, кимден аласаңыз бар, ошонун бардыгын эсептеш керек. Андан кийин ошону 40тан 1-ин бересиз. Жана кимге бересиз? Өзүңүздүн туугандарыңыздан эң кембагал, эң муктаж ким? Ошодон баштайсыз. Атаңыздын бир туугандары, апаңыздын бир туугандары, андан да узарып кете берет. Чоң ата, чоң эне, тайына дегендей, акырын айылыңыздан баштап анан бере бересиз. Жылкыдан зекет берүү жолу кандай? Жылкыдан эсептейсиз дагы, эсептеп туруп, ошол 40тан 1-ин берип коесуз. 40тан 1-ин. Өзү бул жылкыдан зекет биздин мазхаб боюнча этияттуулук үчүн берүү фарыз болуп эсептелинет. Так мындай милдеттүү катары башка алымдар дагы айткан эмес. Бирок жылкыдагы ошонун акчасы эгерде ошол аша турган болсо, ошо нисапка жете турган болсо, ошондон чыгарыш болот. Ал дагы кайсы жылкыдан жылкы алып багып сата турган кишиге, өзү минген жылкыдан эмес. Кече орозо кармай албай калдым. Бүгүндөн баштап кармасам болобу дейт. Болот. Эми кече кармай албай калсаңыз, кече күндүкүн Кудай кааласа Рамазан ай бүткөндөн кийин, ай өткөндөн кийин казасын кармап бересиз. Эми бүгүндөн баштап кармай берсеңиз болот. Бүгүн күнү эсептеп, Кудай кааласа иншалла, ушу ойдан эми аягына чейин бекем кармаңыз. Bir gün билбестен өткөндүгүнө ушуга бир тооба кылып коюңуз, жараткан Алла Тааладан кечирим сураңыз, анан кийин Кудай кааласа кармап берип коесуз. Бул анткени Алла Тааланын фарызы туугандар.
Алла Тааланын берген фарызы. Bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, sizler 6 nerseni manga kepildikке bергilе, men sizlerge beyişke girүүңөргө kepildik bereyин deyт. Birincisi qayсы? Birincisi namaz, zeket, аманаткөйлүк, уяттуу жерди сакташлык, ичти сактоо, тилди сактоо. Ушу алтоону сактаганга кепилдик берсеңер, мен силерге бейиштин кепилдигин берем дейт. Фитр садака киши башына канча сомдон берилет дейт. Фитр садака быйыл Кудай кааласа, ар бир киши башына 35 сомдон. Бүгүн мисалы Кудай кааласа, акыркы орозонун күнүндө төрөлгөн болсо, ошол балага дагы фитр садака берилет. Бирок эненин боюндагы балага фитр садака берилбейт. Ошо Рамазан айы чыкканга чейин ким төрөлсө, ошонун баарына, эркек, аял, жаш, кары бардыгына фитр садака. Орозодо шилекей жутса болот, орозодо шилекей жутсаңыз, оозуңуз ачылбайт. Демек Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, мынакей, мен силерге бейиштин кепилдигин берем деп атат. Кайсы силер 6 нерсени сактагыла. Намаз окуганга, жана зекет бергенге, аманаткөйлүккө, 4 айлык бала эмизе, орозо кармаган кээ бири күнөө болот дейт. Эмне кылыш керек дейт. Жо мындай, эгерде сиздин ден соолугуңуз жакшы, баланын ден соолугу жакшы болсо, күнөө болбойт. Кармай бересиз, сооп болот. А эгерде өзүнө жосо балага кичине зыян боло турган болсо, анда кармабай эле коебуз. Көп балалуу үй бүлө орозо питир бербесе деле болобу дейт. Жок, орозо питир мүмкүнчүлүгү барга байлардын бардыгына милдеттүү болуп калат, бардыгы бериш керек болот. Эми көп балалуу бул жердеги карап көрүш керек, алардын экономикалык, мындайча айтканда байбы же кембагалбы. Өздөрү муктаж болсо, аларга башка бирөөлөр берет, ал орозо питир алса болот. Исламда ушундай, мисалы, бере турган киши бар, ала турган киши бар. Бергенге дагы сооп, алганга дагы сооп, эгерде ошонун шарттары табылса. Биз садака берели десек, акчабыз жок, дагы башка эмне берсек болот. Бул садака сөзсүз эле акчага байланбайт. Садака бардык нерсеге деле. Мейли, сиздин эмнеңиз бар, кийимдериңиз бар, эски кийимдер, буну деле берсеңиз болот. Макулбу? Нан деле берсеңиз болот, жеген нерселерден, мүлктөрдөн берсеңиз болот, китеп берсеңиз болот садакага. Кандай нерсе болсун, мал болуп эсептелгенди бардыгын берсе болот. 1 миллион акчага канча зекет беребиз? 1 миллион акчага буну 40ка бөлүш керек болот да, 400 миңге 10 миң болсо, анда 25 миң. 1 миллион акчага 25 миң сом бересиз. Садака кимге берилбейт? Садака, бул жерде зекет менен садаканын айырмасы бар. Зекетти, сөзсүз зекетке муктаж адамга гана бериш керек. Садака кимге берилбейт? Садака Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын урпактарына гана, ошолор гана садака алса болбойт, аларга берилбейт. Андан башка садаканы байга дагы берсе болот, ата-энеге, бала-чакага берсе болот. Зекетти ата-энеге берсе болбойт, аялына берсе болбойт, бала-чакасына берсе болбойт. Бир туугандарына берсе болот. Зекет, садаканын айырмасы бар. Мурун канаса орозо бузулабы? Мурун канаса орозо бузулбайт. Дарат бузулат албетте, бирок орозо бузулбайт. Тиш канаса, мурун канаса, ушундайлардан дарат бузулат, бирок орозо бузулбайт. Демек туугандар, мынакей зекет менен орозон садаканын кандай пайдасы бар? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, садака балелерди кайтарат деген. Балелерди кайтарат, ооруларды кайтарат деген. Зекет менен садаканын бирөөсүн бербей койсо боло береби дейт. Садаканы берди, садака милдеттүү эмес. Зекет милдеттүү. Ким бай боло турган болсо, азыркы силерге айткандай, мынакей 1 жыл өттү, анда 193.800 сомдун тегерегинде акча боло турган болсо, ага зекет фарыз болуп калат. Буну бербей кой мүмкүн эмес. Бербей койсо күнөөкөр болот. Берүү менен сооп алат, жана байлыгына береке келет. 2 күн карыз орозону кантип берсе болот дейт. Кудай кааласа Рамазан ай бүткөндөн кийин айтты өткөрүп туруп, 2 күндү кадимкидей эле ушу ороза кармагандай кармап коебуз. Таң аткандан күн батканга чейин ичкенден жегенден
ак никеңиздеги аялга жакындагандан токтолуп эмеге тыйылып эле ошо кармап коесуз кадимкидей эле. Орозо учурунда тиш доктурга барып пломба койдурса болобу? Жакшысы ооз ачкандан кийин барган жакшы. Эгерде таптакыр эле болбой атса, пломба коюп атканда ал сизге ошо тишиңизди тазалап, жууп чачат да. Ошол чачырандысы алкымдан өтүп кетсе, анда орозо бузулуп калат. Эгерде андай кылбай эле жөн эле пломба эле коюп бере турган болсо, кагып эле өзү кадап, андай болсо эчтеке эмес. Ошо ооз чайкаганда ошол немелерди жөн суу менен чайкап түкүрсө эчтеке эмес. Бирок баягы атайы врачтардын, ошо тиш доктурлардын чача турганы бар, ошодон өтүп кетсе бузулуп калат. Мен мурдагы жылы орозо кармап аткам, анан тишим ооруп ачып койгом. Күнөө болбойбу? Же сиз үзүрлүү. Сиздин мына тиш ооз ачканыңыз оорулуу, бул оору үзүргө кирет дагы, күнөө болбойт. Албетте бир күн ошо орозону кайра казасын кармап бергенге туура келет. Сиз бир күн кармап беришиңиз керек. Орозо кармабаса дагы таравих намазын окусам болот. Орозо кармабаган адам дагы таравих окуш керек. Орозо кармабаса дагы. Таравих бул өзүнчө сүннөт. Мына бир адам мисалы оорулуу, кармай албайт. Орозо бирок таравих намаз ага дагы. Ар бир мусулман эркек аялга таравих намаз суннати муаккада кифая. Бул улуу сүннөткө кирет, важипке жакын кирет. Ошондуктан бул таравих намазды окуй бересиз. Мынакей пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын айтканы да суроо келип калды. Таравих намазды кантип окуйбуз? Эгерде Кур'андын аз эле сүрөлөрүн билсек дейт. Эч нерсе эмес. Кудай кааласа, эгерде 2 эле сүрө Кур'анда билсеңиз, ошол 2 сүрөнү ар бир 2 рекетке кошуп окуй бересиз, 20 рекет окуйсуз. Эгерде 4 сүрө билсеңиз, анда дагы жакшы. 8 сүрө билсеңиз, андан дагы жакшы. Зекет бериш үчүн үй коро жайдагы киреби же мал эле эсептелүүдө. Жок, үйлөр кирбейт. 4-5 үйүңүз болсо дагы, королоруңуз болсо да зекетке кирбейт. Машинелерден зекет берилбейт, үйлөрдөн зекет берилбейт. Бул мал мүлктөн гана берилет, мал. Эгерде сиз үй алып сатаар болсоңуз, анда кирет. Жөн эле үйдө алып койгонсуз, биз 10 үй алып койгонсуз, анда зекет жок. Эгерде бир үй алып сатасыз, 2 үй эле алып сатып атасыз да, анда зекет бар. Орозо кармай албадым, ошого акысын канча өлчөмдө кимге берем дейт. Орозо кармай албасаңыз, Кудай кааласа, мына орозо бүткөндөн кийин кармаганга аракет кыласыз. Эгерде сиздин жашыңыз улгайып, кармаганга таптакыр мүмкүнчүлүк болбосо, анда сиз бир эртели кеч бир кембагалдын курсагын тойгозосуз. Ошол 30 күн болсо, 30 күн курсагын тойгозосуз. Же болбосо 30 кембагалга бир эле күн берип койсоңуз, анда дагы боло берет. Болбосо таптакыр мына фитр садаканын өлчөмүндө берип койсоңуз дагы өтөт. Жылкынын саны канчага жетсе зекет бериш керек. Жылкыда атайы мындай зекеттин эмеси жок. Мисалы 40 уйда, койдо 40, уйда 30, төөдө 5 дегендейчи. Жылкыныкы буга деп айтылынбайт. Албетте жылкыныкы ошол талаада 6 айдан көбүрөөк жүрө турган болсо, ал жерде айгыр бейлер кошо боло турган болсо, жалпысынан санап туруп эле 40ка бөлөсүз дагы болжолдуу акчанын баасы. Ошо менен чыгарып коесуз. Намаз окуйун десем, тилим келбей жатат, сүрөлөргө кандай кылсам болот? Кудай кааласа барып үйрөнүп кетет. Бардыгыбыз эле алдын тилибиз келбей кыйналып, анча-мынча жерлерин унутуп калып үйрөнгөнбүз. Кыйналганыңыз үчүн 2 эсе сооп аласыз сиз, Кудай кааласа. Орозо кармап аткам, байкабай тамак жеп алдым, эмне болот дейт. Эч нерсе болбойт. Бул тамак жараткан Алланын тарабынан сизге белек болот. Алла Таала ушундай мээримдүү. Сиз байкабай билбей ачып алдыңыз, ачылбайт. Орозону улантып кете бериңиз. Орозоңуз кабыл болсун. Өзүбүз кыйналып турабыз, зекет бербей эле койсок болобу? Эми азыркындай? Кудай кааласа бунун артында чоң деген касиет бар, жакшылык бар. Ошондуктан азыркы сизге айткандай, зекет фарыз болгон болсо, анда бериш керек болот. Зекетке жетпесе фарыздыгына, ал кыйналганга кирет. Зекетке жеткенден кийин кыйналганга эмес, алар уже байдын сапына кирип калат. Орозо учурунда антисептик колдонсо кандай болот? Эч нерсе болбойт. Антисептик колдоно бересиз. Антисептик аркылуу бул даарат дагы бузулбайт, орозо дагы бузулбайт.
Орозо да бузулбайт. Экөө тең бузулбайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям bir hadiste aytқан. Силер дейт, силер мал мүлкүңөрдү зекет берүү менен коргоп калгыла, сактап калгыла дейт. Зекетти ата баласына берсе болобу? Жок. Зекетти атасына, энесине берсе болбойт, аялына, күйөөсүнө, бала чакасына берсе болбойт. Ошондой эле чоң ата, чоң энелерине, тайта энелерине дагы, неберелерине берсе дагы болбойт. Зекетти бир туугандарга берсе болот. Анын атанын бир туугандары, апанын бир туугандары, аларга да берсе болот. Калган зекетти бергенге бир дагы айырмасы мусулмандарга гана берилет зекет. Садака мусулмандарга дагы, мусулман эместерге дагы берсе боло берет садаканыкы. Ал эми зекет только мусулмандарга гана берилет булар. Зекетти ата баласына, бала атасына берсе болбойт. Мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хассину амвалакум биз-закат деп атат. Зекет аркылуу силер мал мүлкүңөрдү коргоп калгыла дейт. Демек, ошол биринчиден корголот экен, экинчиден малыбыз тазаланат экен туугандар. Ошондуктан Алла Тааланын бул фарызын аткарганга биз аракет кылайлы. Калган малыбызга берекеси болот. Ооз ачарга аз калганда айыз келип калса, ооз ачылбайбы же ал күн карыз болуп калабы? Ооз ачылып калат. Бирок эми ошонун аягына чейин эле Рамазан айын урматтап өткөрүп коет дагы, бирок кийин буну кармап берет. Буну кийин казасын, бир күн казасын кармап берет. Ал күндүкү эсептелбей калат. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, силер мал мүлкүңөрдү сактагыла дейт. Кантип? Аны сактай турган жолу зекет берип сактап калгыла дейт. Мынакей. Жана вадаву садака. Силер ооруларды садака менен дарылагыла. Садака берип ооруларды дарылагыла дейт. Мен көп сөгүнөм, эмне кылышым керек? Орозо айында сөгүнсө эмне болот? Мындай көп сөгүнгөн кишиге ушу сөгүнгөнүн азайтканга, сөгүнгөнүн таштаганга ушул ай, Рамазан ай берилди. Ошо Рамазан айда орозонун касиетинен өзүңүздүн эрктүү бекем кармаңыз дагы сөгүнгөндү азайтыңыз. Анткени Рамазан айдын орозонун акыйкатына жетпей каласыз. Саарлык ичпей орозо кармаса болобу? Кармаса болот. Бирок саарлык ичкендин берекеси, бул сүннөт дагы берекеси өзүнчө. Ичкенге аракет кылыңыз. Кечиндеги ичкен тамак менен дейт. Эми кармаса боло берет, анда эч кандай күнөөкөр болбойт, ден соңуңуз жакшы болсо кете берет. Бирок саарлык болбоду дегенде дагы бир уртам суу менен, бир сындырым нан менен саарлык ачып коюш керек, жеп коюш керек. Анткени пайгамбарыбыз айткан, ал тамакта береке бар. Жана Алла Таала өзгөчө ырайымын төгөт деген да. Ошондуктан биз буну саарлыкты таштабагыла деген хадис бар. Саарлыкты таштабагыла деген. Мынакей туугандар, садака берип, ооруларыңарды шыпа, өзүңөр ооруп атсаңар да садака бергиле дейт, мынакей шыпа аласыңар дейт. Дарылангыла деп атат. Эмне менен? Садака берип дарылангыла. Байыртан ата бабаларыбыз Кудайга шүгүр, ушундай бир нерсе кырсык болуп калса, ооруп калса садака берип, кан чыгарып, жети нан бышырып, элге таркатып жана садака берип келишкен. Бул садаканын касиети өтө чоң. Бул балелерди кайтарат. Жолдошум экөөбүз тең орозо кармадык. Бирок жолдошум даарат кусул албай эле орозо кармады. Күнөө эмеспи? Боло берет. Орозого даарат кусулдун шарты жок туугандар. Албетте эми даарат менен жүргөн болсо, бунун касиети чоң, бунун сообу көп болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан көптөгөн хадистери бар. Бронхит оорум бар. Оозум бек учурда дары чачсам болобу? Ачылып калат. Эгерде бронхит оору ушу алкымгадан өтүп кете турган болсо, чача турган болсо өтүп кетет. Жөн сыйпана турган болсо башка. Же болсо оозуна алып туруп, чайкап кайра түкүрө турган дарылар боло турган болсо, анда бир бөлөк. Эгерде чача турган болсо, анда ооз ачылып калат. Орозо маалында балык кармаса болобу? Болот. Бизде тыюу салынган эмес. Балык кармаган 6-күнү Бани Исраил жөөттөргө өз заманында тыюу салынган болчу. Бизде кармасаңыз болот. Студенттерде зекет берсе болобу? Эми бул студенттерге деле карап көрүш керек. Бул эгерде бай боло турган болсо, анда болбой калат. Эгерде кембагал болсо, анда боло берет. Эгерде талада боло турган болсо, ал студент өзүнүн мамлекетинен талада, анда ага берсе болот. Орозодо паста менен тиш жууса болобу? Макру болуп калат. Даамы, эгерде даамың киши даамдап кала турган болсо, алкымдан өтсө, анда бузулуп калат.
эгерде оозуна эле даамы келип түкүрүп кое турган болсо макруh болуп калат. Ошондуктан ооз жабаардан алдын жууп, калганы жөн эле пастасыз эле щетка менен иштетип турганы жакшы болот. 13 жаштагы бала таравих намазда имам болсо болот. 13 жаштагы эмнемеге жакыныраак, андан улуурагы болсо жакшы болмок, бирок таптакыр жок боло турган болсо, буну деле таравихке өткөрсөңөр болот. Билбей бир нерсе жеп алса, орозо бузулбайбы? Бузулбайт. Эгерде билбестен, унутуп калып, эстен чыгарып, атайлаган эмес, ошол учурда мына жеп ала турган болсо, курсагын тойгозуп алса дагы орозосу бузулбайт. Мал союп Кур'ан окуткан менен сойбой окуткандын айырмасы эмнеде? Кур'ан окуткандын сообу өзүнчө, мал сойгондун сообу өзүнчө. Мал союп Кур'ан окутса, ага Кур'ан окуткандагы сообун алат, мал сойгондун дагы сообун алат. Сойбосо сойбогондун сообун албайт. Көчөдө көп жүргөн кезде намахрам аялдардын ачык денелерине көз түшөт. Ушундай абалда орозо ачылып кетпейби? Биринчиден көздү сакташ керек. Орозо ачылып кетпейт. Экинчиден ушул жаман ниеттен арылыш үчүн бул намахрам аял менин, эгерде улуураак болсо менин эжем деңиз. Эгерде кичирээк болсо менин карындашым дей турган болсо, адамдын напсиси жаман пикирге алып барбайт. Бул дагы чоң бир неме сабак. Садаканын пайдасы кеңири түшүндүрүп берсеңиз. Садаканын пайдасы тугандар бул өтө улуу. Биринчиден садака балелерди кайтарат. Садака балелерди кайтарат. Садака балелерди кайтарат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буну айткан. Башым көп ооруйт, таблетканы курук эле жутуп коюп атам, оозум ачылбайбы? Ооз ачылат. Курук эле жутуп койсо, жөн эле түтүн жута турган болсо ооз ачылып калат. Таблетка го ал чоң да. Бул эми Алла таалам сизге шипа берсин. Бирок бул жерде ооз ачылып калат. Орозо убагында ооз бек болсо, гусул алса болобу, же болбойбу? Болот, гусул алса болот. Албетте ошол жерде мурундан, кулактан, ооздон, суу киргенден этияттаныш керек. Калган гусул алсаңыз болот, душ алсаңыз болот. Киши ысып калды, азмас ныксырап атат, алсырап атат. Ошол учурларда азмас бир жуунуп алайын деп душ ала турган болсо болот. Эч кандай күнөө жок. Демек, мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: мал мүлкүңөрдү сактагыла, зекет берип, ооруларыңарды дарылагыла садака менен, жана силер дуа менен мына келген балени кайтаргыла дейт. Дуа менен. Демек, дуалар бул тагдырды кайтарат, тагдырды өзгөртөт деп келет. Ошондуктан дуа, жалдырап, жалбырап дуа кылуу, мына азыр бүгүнкү күндө ошо окшогон коронавируска окшогон бале жаман оорулардан бардыгын кайтара турган бул күч дуада. Орозо учурунда сууга түшүүгө болобу? Бассейнге түшсө жакшы эмес. Эгерде чүмкүнө турган болсо, ушу мойнуна чейин кулагын салып алса, эми макул. Сууга түшө турган болсо, бирок башын сала турган болсо, коркунуч бар кулагынан кирип кеткенге, ошондуктан этияттуулук үчүн түшпөгөнгө буйрат. Зекетти 2 адамга бөлүп берсе болобу? Болот, болот. Зекетти канча адамга деле бөлүп берсеңиз болот. 2, 3, 4 айырмасы жок. Зекетти карап туруп мындайда ниет кылып бөлүп койсоңуз эле, буну жыл бою бере берсеңиз болот. Эң негизи максат кийинки жылга чейин берип түгөтүп коюш керек. Зекет менен садаканын айырмасын түшүндүрүп коюңузчу дейт. Зекет бул фарз. Бул милдеттүү, аткарбаган күнөөкөр болот. Буну кайтарып мойнуна албаган капырлуу болуп калат тугандар. Өтө этияттаныш керек. Бул зекет фарз жараткан. Садака боло турган болсо, бул нафил деп коет. Буну бере турган болсоңуз сооп болот, бербесеңиз күнөө болбойт буга. Кайненем баарына кирише берет. Кылган ишимди жактырбай кыйкыра берет. Эмне кылсам болот дейт. Сабыр кыласыз. Жакшы кызматыңызды уланта бересиз. Кайненеңиздин патасын, дуасын ала бересиз. Анткени бардык шарапаттуу, бактылуу аялдар кайнатасынын, кайненесинин дуалары менен жеткен. Бардык. Ошондуктан буларга кызмат кылуу бул чоң сыймык, буларга кызмат кылуу чоң бакыт. Албетте эми жактырбай, кыйкыра берсе, унчукпай коюш керек. Анан кээ бир учурларда акырын айтып койсоңуз болот. Мен мындай болду деп. Ошондо дагы сунуш катары. Тырмак тиштесе орозо бузулбайбы? Орозо бузулбайт, тырмак тиштесе.
тырмак тиштесе эч кандай орозо бузулбайт. Мынакей туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат, силер өзүңөрдүн ооруларыңарды дарылагыла садака берип, биз мынга дарылашыбыз керек экен. Демек, садака менен зекеттин касиети ушунчалык. Берген кол алган колго караганда жакшыраак дейт. Берген кол алган колго караганда жакшыраак. Кулакка суу кирип кетсе, ооз ачылган болуп саналабы? Ооз ачылып калат. Кулакка суу кирип кетсе, ооз ачылып калат туугандар. Кулактан кирет, мына ооздон, мурундан кирип кетет суу кээде, катыгыраак тартып койсо, кирип кетет. Ошол учурларда ооз ачылып калат. Ошондуктан даарат алып атканда дагы алымдарыбыз айтат, мурунга катуу тартпасын дейт. Кулактарга да мындай чалкылдатуу суу эмес, жөн эле акырын маск кылып коет. Ден соолукка байланыштуу кургак даарат менен намаз окуп жатам болобу? Кургак даарат дегениңиз бул таяммум да, таяммум менен болот. Ден соолукка байланыштуу. Эми суу тийгизсе, эгерде зыян боло турган болсо, анда шарият суунун ордуна анын орун басары катары таза топуракты сунуштап койгон. Ниет кылып, ошо менен окуй бересиз. Мен 7 бир тууганмын. Ата энебиз каза болгон. Мага мурас берилбей калды. Мурас бербегендер кыяматта жоопкерчилиги кандай болот? Аллаху акбар. Биринчиден ата энеңиз Алла Таала рахмат алсын, рахматын алып жанын бейиштен берсин. Бул эми сизге берилбей калган болсо, бир туугандарыңыз күнөөкөр болуп калат. Мурас өтө бул татаал. Ошондон бири-биринин малын жеш бул зулумдук болот. Сөзсүз бардыгына тегиз берилиш керек туугандар. Мурас илими бар, ага башка күндө Кудай кааласа токтойбуз, кенен айтып беребиз. Намазды убагында окубай калсак, карызын кайсы убакта окуса болот? 3 убактан башка убакта карызын окусаңыз боло берет. 24 сааттын ичинде, күн чыгып атканда, чак түштө, күн батып атканда. Ушул 3 убакта окубайсыз, калган бардык убакта окуй бересиз. Геморрой канаса орозо бузулбайбы? Жок, геморрой канаса орозо бузулбайт. Даарат бузулат, орозо бузулбайт. Намаздын казаларын ушундай кылып окуйсуз. Дуасын айтпай, ооз жаап, ооз ачса, орозо кармаганга жатабы? Жатат. Дуа оку бул сүннөт катары, орозо тутуу бул фарыз. Ошондуктан дуаны айтпай эле ачып, дуаны айтпай эле жабып, ол орозо өтө берет. Жараткан Алла Тааланын алдында Аллахым кабыл кылсын. Албетте дуаны окуган бул касиети, сообу сүннөт катары. Ошондуктан ниет кылдым, я Алла, ол жүрөктөн эле ниет кылып дуа кылып коесуз. Ушу туткан орозомду кабыл кылгын, жеңил кылгын, ушунун пайдасын, соопторун насип кылгын депчи. Ооз ачканда да күнөөлөрүмдү кечиргин, адал рызкы бергин деп дуа кылып коесуз. Кыска эле. Ден соолугу начар адам орозо кармабай койсо эмне болот? Кызыма зекет берсем болобу? Ден соолугу начар адам орозо кармабай койсо, ал күнөөкөр болбойт. Кудай кааласа кармап берет, анын акысын, ден соолугу жакшы болгон учурда, таптакыр жакшы болбой калса, анда ар бир күн орозого бирден ошол кембагалдын курсагын тойгозуш керек болот. Кызына зекет берсе болбойт. Ата энесине, бала кыздарына, кыздар балдарына берсе зекет болбойт туугандар. Чоң ата чоң энелерине дагы бул жагынан, буякта неберелерине да болбойт. 35 сомдон бере турган акчаны мусулман эмес кишиге берсе болбойбу? Болбойт. Бул зекет, фитр садаканы айтып атасыз. Фитр садака бул зекетке жакыныраак. Ушуну алымдарыбыз дагы, буну дагы мусулман эмес кишиге берсе болбойт деп айтышкан. Аларга садака эле бериңиз, ал эми 35 сомдон бул фитр садаканы мусулмандарга гана бергениңиз абзел тууган. Мусулмандарга гана бериш керек. Биз күйөөм экөөбүз соода кылабыз. Бирок күйөөм айтат, бул сенин жумушуң, менин тиешим жок дейт. Зекетти жолдошума берсем болобу дейт. Зекетти күйөөсүнө берсе болбойт. Күйөөсү аялына берсе болбойт. Зекет өтпөйт. Ансыз деле ата эне, күйөөсү аялы, бала чакасы зекеттен эмес эле жөнөкөй эле берки тапкан акчадан белек садака катары бериш керек туугандар. Түкүрүгүн жутсаң орозо бузулуп калабы деген кандай учурларда орозо бузулат? Түкүрүгүн жутса эч качан орозо бузулбайт. Эгерде оозуңузду чайкадыңыз дагы, оозуңуздан сууну чыгардыңыз, оозуңузда нымдуулук болуп калды,
аны түкүрбөстөн эле жутуп алдыңыз да, ошол учурларда оозду чайкагандан кийин калган сууну жутуп ала турган болсоңуз, шилекей аркылуу түкүрүк менен, анда ооз бузулуп калат. Болбосо жөн эле түкүрүк жутсаңыз, ооз бузулбайт туган. Ошондон улам этияттуулук үчүн оозуңузга суу алып чайкагандан кийин артынан дагы бир жолу түкүрүп коюңуз. Ооз жабык учурда баласын өпсө болот. Баласын жакшы көрүп өпсө, буга ооз ачылбайт, орозо бузулбайт тугандар. Орозо бузулбайт. Мынакей тугандар, исламдагы зекеттин данышмандыгы ушул жерде жатат. Бир жылда бир жолу ушу бейбечараларга жакшы бир кайрымдуулук, жакшы бир мамиле кылып, мал мүлкүн тазалап алыш үчүн Алла Таалам зекетти фарыз кылган. Эгер карызым болсо, садака зекеттер кабыл болобу? Жок, анда карызды бериш керек. Ушуну билип алайлы тугандар. Хукукул айбад мукаддам ала хукукилла деген бир эреже бар. Бенденин акысы Алланын акысына караганда алдын турат деп. Кимдин карызы боло турган болсо, ал биринчи зекет, садака бергенден ордуна ошол акчаларды карызына берсин. Ага зекет фарыз эмес, ага садака дагы милдеттүү эмес. Орозо кармап тамеки чексе ооз ачылбайбы? Тамеки чеккенде ооз ачылып калат. Орозо киши тамеки чексе ооз ачылып калат. Түтүндөн сөз өтүп кетет түтүндөн. Ошондуктан тамеки чеккенден узаш керек тугандар. Буну ташташ керек. Мынакей зекеттин эмне үчүн исламда Алла Таалам фарыз кылып койду? Бейбечараларды дагы карап жүргүлө. Аларга дагы райымдуулук кылып жүргүлө. Алар дагы кичине курсагы тоюп, кийими бүтүн болуп, кичине бир жашоосунда жыргалчылык тапсын деп. Алла Таала ошон үчүн байларга байлыкты берип атат. Ооз бекитерде тахажжуд окуп, андан кийин бекитип, азанды күтпөй, багымдатты окуса болобу? Эгерде убакытта ошол азыр ар бир аймактын өзүнүн көрсөткөн саарлык убактысы бар. Ошол убактан кийин азанды күтпөй деле намаз окусаңыз болот. Эми чыдай алсаңыз, анда азанды күтүп, андан кийин чогуу жамаат менен намаз окуп анан жатканыңыз бул жакшы. Эгерде чыдай албай калсаңыз, болбоду дегенде намаз каза болбосун. Анда окуп, кирер замат окуп туруп жата бересиз. Орозону кечки саат 12-де, 1-лерде жаап койсом болобу? Ар кандай оюн ойносо болобу? Арам эмеспи? Мындай, орозону саат ошо 12-1-лерде деле мейли жаап койсоңуз болот го, бирок бул саарлыкка кирбей калат. Пайгамбарыбыз айткан, үммөттүн жакшылыгы каерде деген, ошо саарлыкка, убакытка жакыныраак тамак жесе, жана оозу ачтыганда тезирээк ачса, менин үммөтүм үстөмдүү жана жеңиштүү болот деген. Албетте бул сиздин азыр сурооңузга 12-1-де да жаап койсоңуз болот. Ар кандай оюн Алла Тааладан бейкапар кыла турган болсо, ал макру деген имам Абу Ханифа рахматуллаху алейх. Ал эми кээ бир оюндар арамга жеткирет. Эми оюнду карап көрүш керек болот. Курандын кыргызчасын окуса сообу кандай болот? Албетте сообу болот тугандар. Бирок баягы ар бир тамгага бир сооб берилет. Ал эми бир сооб жер менен асманга батпай турган, ал араб Кур'ан-ы Каримдин арабчасын окуганга гана, ошол арабча тамгага берилет. Пияздын кабыгын күйгүзсө күнөө болбойбу? Күйгүзсө күнөө болбойт. Жөн эле бул ырым-жырым эле болушу мүмкүн. Так пияздын кабыгын күйгүзсөңүз эч нерсе болбойт. Демек тугандар, мынакей зекетти жараткан Алла субханаху ва таала байларга гана милдеттүү кылды. Ал дагы канча? Бир жылда бир эле жолу милдеттүү кылды. Ошону өзүнүн туугандарына деп туугандарга бергенде 2 эсе сооп болот. 2 эсе. Зекет бергендигине өзүнчө сооп алат. Ал эми тууганчылык мамилени бекемдеп кармаганга, тууганчылык мамилени көзгө алганга ага өзүнчө сооп болот. Ошондуктан туугандар, ислам дини дагы эң биринчи өзүңүздүн жакындарыңыздан карап көрүңүз. Ошолордон муктаж барбы? Ошолордон кембагалдар барбы? Ошолордон баштаңыз деген да. Күн ысыкта көп жолу тамагымды чайкагам, бирок кээде суу кирип кетет. Бул казасы болобу же кафарат болобу? Эми мындай, сиз буну этияттуулук кылып оозуңузду чайкап атканда кирип кетсе, буга каза болот. Эгерде билип туруп, анан кийин атай ушу билип туруп деле ошо кыйнал эме кылып ичип алсаңыз бир аз, анда кафара болот. Эми бул сиздин ниетиңизге багылык да.
сиздин ниетиңизди караш керек болот. Ошондуктан күн ысыкта көп жолу тамагыңызды чайкаганда дагы гаргыра кылып чайкабай, оозуңузду ылдый кылып чайкап түкүрүп коюңуз да. Орозодо төрөлгөн балага кандай ат коюу керек? Башка айларда коюлган аттар эле койсоңуз боло берет. Ал кээ бирлер мисалы Орозбек, Орозбай, жана башка ушундай Рамазан деп ат коюп коет. Мындай деле боло берет. Бирок негизи ошо Кур'ан, хадисте жакшы маанини берген аттар менен койсоңуз болот. Өзүбүздүн эне тил менен эле аттарды бардыгы койсоңуз боло берет туган. Эч кандай айырмасы жок. Албетте бул орозодо төрөлгөн өзүнчө бул дагы бир касиет деп айтсак болот. Рамазан айда жараткан Алла Таалам көп нерсени тартуулагандын катарында дагы мындай бир перзент катары Алла Таалам тартуулаптыр. Жараткан Алла Таалам жакшылыктарын берген болсун. Мынакей урматтуу агайын мусулман бир туугандар. Оозбектер учурда уктап калдым. Кечирээк суу менен ооз жапсам болобу? Эми мында бектер учурда уктап калган болсоңуз, кийин суу менен эле жаап койсоңуз болот, бирок ошол саатта болсун да, саатты билесиз да. Саатта болсун. Сааттан өткөндөн кийин суу менен дагы болбойт, тамак менен дагы болбойт. Ошол бойдон улантып кетиш керек болду. Очокко тамак жасап, түтүнү тамакка кирип кетсе, орозо бузулабы? Эгерде түтүнүн атайы жыттап, оозунан алкымынан өткөрө турган болсо, анда бузулат. Анда бузулат. Эгерде жөндөн жөн эле түтүн кирип кете турган болсо, анда бузулбайт. Тамактын жыты, түтүн, булардын бардыгы мурун аркылуу же болбосо кекиртек аркылуу кандай кире турган болсо, ыктыярсыз ага орозо бузулбайт. Ал эми атайлай турган болсо, түтүндү жута турган болсо, анда бузулуп калат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кадырлуу мусулман бир туугандар, мекендештер, жараткан Алла Таала туткан орозобузду кабыл кылсын. Мынакей ушундай касиеттүү айда отурабыз. Ар бир күн өтө баалуу, ар бир минута баалуу. Ар бир минутада биз жараткан Аллага кайрылып, зикир кылып, Куранын окуп, дуа кылып, жана өзүбүздү оңдогонго, өзүбүздү тазалаганга дуа кылайлы. Ошонун арасында мынакей кимге Алла Таалам байлык берген болсо, аны жараткан Алла өзү берди. Бул таштап кете турган эле нерсе бул дүйнөгө. Ошондуктан ушу байлыктын дагы акысын берип, байлыктын да тазалап, зекетин берейли, садакаларды көбүрөөк берейли. Өзгөчө Рамазан айда бейбечаралар бар, кембагалдар бар. Кыргызстанда бир дагы үй ачка уктабасын. Бир дагы үйдө эч ушундай кыжалат кайгы болбосун. Ошого бардыгына биз кайрылып, бардыгына мынакей ооз ачарлык болсун, фитр садака болсун, зекеттер болсун, продукталай. Бүгүн биз үйгө топтоп, башка жерге топтоп бере албайбыз. Бирок бүгүн биз үйлөрүнө жеткирип бере ала турган күчүбүз бар. Ошондуктан үйлөрүнө жеткирип бере турган болсок, бул өтө улуу сооп алабыз туугандар. Жараткан Алла Таала кылган кайрымдуулугуңуздарды, берген зекетиңиздерди, туткан орозоңуздарды, садакаларыңыздардын баардык соопторун кабыл кылып, эки дүйнөдө баарыбызга бактылуулук берсин. Алла субханаху ва тааланын жакшы күндөрүндө жолуго берейли. Кийинки көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.